урматтуу Талант Турдумаматович, урматтуу депутаттар, сиздерди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, кабинет министровдун атынан Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын 2-сессиясынын ишин башталышы менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биринчи сессияда аткаруу бийлиги тарабынан 124 мыйзам долбоору демилгенленип, анын 71 Жогорку Кеңештин тарабынан жактырылып, анын ичинен 67 мыйзамга урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койду. Сиздердин жай мезгилиндеги округтардагы шайлоочулар, айылдын жана шаарлардын жашоочулары менен болгон жолугушууларыңыз абдан пайдалуу өткөнүнө биз күбө болдук. Азыр карооңуздарга 121 мыйзам долбоору турат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, биз камбарата бир эң чоң проектти баштап кириштик. Эгерде 2014 жылдын ТОсуна карай турган болсок, 3 миллиард доллар болсо, андан бери материалдардын баары кескин түрдө өсүп кетти. Биздин эксперттердин болжолу менен 5 миллиарддан 6 миллиард долларга чейин аккумулировать эте турган чоң бир экономикабыздагы эң чоң бир ири проектлердин бири болуп калды. Мындай чоң акчаларды аккумулировать этиш үчүн бир топ мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Сиздер менен чогуу ушу суроо талаптарды дагы чечебиз деген үмүтүбүз бар. Мындан тышкары жакын арада 15-16 сентябрда Самаркандта ШОСтун кезектеги отурумунда биз күтүп жасабыз. Урматтуу жетекчилер, Кытай Эл Республикасынын жетекчиси, биздин президент жана Өзбекстандын президенти менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кол коюунун астында турабыз. 180-ге жакын специалисттер Кытай Эл Республикасынан келип, Кыргызстандын территориясындагы геофизикалык иш-аракеттердин үстүндө биздин адистер менен чогуу иштеп атышат. Орто болжол менен эмки жылдын жарым жылдыгында мунун дагы ТОсу бүтөт деп атабыз. ТОсу бүткөндөн кийин бул дагы бир 5 миллиарддан 7 миллиард долларга чейин биздин өлкөбүзгө, биздин территориябыздан өтүп аткан темир жолго биз сарпташыбыз керек. Ошондуктан ушу эки чоң проекттин тегерегинде мен ойлоп атам, биздин кыргыз элибиз дагы биригип, мындан ары кыргыз өлкөсүнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошот деп мен терең ишенем. Урматтуу депутаттар, 7 айдын жыйынтыгы менен биздин ички дүң продукциябыздын өсүү темпи 7,7%-га барабар болду. Ал эми айыл чарбасында сиздер жерлердин баарын барып көрүп келсеңиздер керек. Биринчи жолу 8%-дан өттүк. 8,3%-га чейин ички дүң продукциябыз өстү. ЕАЭС мамлекеттеринин түзүлгөнүнө 10 жылдык юбилейдин ичинде биз такай артында жүрчү элек. Быйыл биринчи жолу салык чогултуу боюнча, доходдор боюнча биринчи орунга чыктык жана ички дүң продукциянын өсүү темптери менен дагы биз алдыңкы катарларга кошулдук. Ушулардын баарында тең сиздердин эмгектериңиздер бар, сиздердин жардамыңыздар менен жана 67 мыйзамдын жардамы менен биз кыргыз элине өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейип, ички жана сырткы резервтердин баарын сиздердин контролдоруңуздардын астында, сиздердин жардамыңыздардын астында биз астыга жылып келатабыз. Мындан ары дагы министрлер кабинети, анан парламент чогуу чара ушул иштердин баарына тең жардам беребиз дагы, астыга жылып кете беребиз деген үмүттү айтып коюуга уруксат бериңиздер. Жаңы ачылган экинчи сессиябызга бардыгыбыз аманчылыкта, жакшы маанайда иш баштайлы деген каалоону сиздерге, урматтуу депутаттар, айтмакчымын. Рахмат.